Сүйбөгөнгө сүйкөлбө. Эч качан жалынба. Бүгүн bir бар ата-энеңди жөнөт, мисалы бирөөнү жакшы көрүп калдың, бар ата-энеңи алып бар. Ата-эне мен ушу жакшы көрөм ошону. Бүгүн баягы өзүнүн чечими жок, жеке башыдагы чечими жок да. Мындайча айтканда, латта. Өзүнүн чечими жок жеке. Андай кылам, мындай кылам, миң жолду айтат. Өнүгүп кетүүнүн дагы миң жолун айтат, бирок бирөөсүн дагы кылбайт да. Чечими жок адам. Чечкиндүү болушубуз керек эркектер. Бирөөнү жакшы көрүп калдың, бар ата-энеңди жибер. Жок деди, жок, болду, ага сүйкөлүп башкача. Жалынып, күн сайын 20 жолу чалып, жазып, ата-энесиге айтпаган сөздөрдү айтып, мактоолорду айтып, ата-энесиге алып келбеген кафелерге алып келип, гүлдөрдү бербеген, ата-энесиге апасына бербеген гүлдөрдү берип, аркасынан кубалап жүрөт. Анан баягы кыз акыры болду, эми окшобой калды дейт, же мен башкага тийип кетип атам дейт, бала ошол жерде калып кетет. Мындай нерсе болбойт. Айтып көр, кылсаң кылып көр, бир реал аракет кылып көр, болду, окшобосо болду. Баягы эркектик немеңди, авторитетиңди түшүрбө. Ал жалынган балдар кыздарга жакпайт. Жалынган эркек аялга жакпайт. Лох болуп туруп, аялдардан төмөн болуп, өзүңдү алдырып, ар бир нерсеге жалынып, киришип турсаң, сага сен кимге жагасың мындай маселеде? Ошондуктан эркек бол. Боло турган ишти реал бүтүр. Аркасынан кууба, кыздын аркасынан кууба. Каалоо маселеси да. Бул кыздагы автобусга окшош. Экинчиси сөзсүз келет. Сүйүү экинчиси сөзсүз келет. Эркектерге сөзсүз келет. Шарияттын негизинде 4 айылга чейин уруксат берилген.